Абдил ага, сиз Алым Токтомушев менен замандаш болдуңуз. Болгондо дагы жакын жолдош, сырдаш, калемдеш болдуңуз. Ушу алыке боюнча эскерип, жүрөгүңүздө сакталып жүргөн ойлордон бири айтып берсеңиз. Эми биз алым менен жакшы жолдош болуп калдык акыркы жылдары. Аябай сырдаш болуп. Анан алым жөнүндө ар кандай айтылат, бирок мен алымдын бир кээ бир сапаттарын айтайын да. Алым биринчиден ошол өз заманындагы абдан билимдүү адамдардын бири да. Билимдүү адамдардын бири болчу. Көп окуган, батыш адабиятын, чыгыш адабиятын кана окуган адамдардын бири болгон. Билимдүү, интеллектиси бийик адам болгон да. Анан ошондуктан бул ошол билими бул жазганда ошо булак болгон чоң. Ошо билими бар үчүн анын макалалары, жазган нерселердин бардыгы абдан сапаттуу чыкчу да. Ошо билимдүү болгондугу үчүн. Эң негизгиси бул дүйнө жүзүндөгү саясаттагы, экономикадагы, маданияттагы, адабияттагы болуп аткан эң алдыңкы жаңылыктардын баарын оперативдүү өздөштүргөн адам эле да. Эмне ошолордун баарын кылт этпей билип алып, анан өзүнүн чыгармачылыгында пайдаланса дагы, жазган чыгармаларында, макалаларында ошого ориентир кылчу да. Демек, мындай эң алдыңкы планда жазган. Ошондуктан жана бунун макалаларынын абдан күчтүү чыгып атканы, адамдарды ойлондуруп, адамдарды ар кандай ойго салып атканы ошондон да, анын сезимине таасир берип. Анан мен мындай да ойлойм, ошо отуруп ойлоп, көп сырдаштык, көп сүйлөштүк. Анан ошондон бир нерсеге деген ушундай жыйынтыкка келдим да. Алымдын ушундай адам болуп калышына анын өмүрлүк жолдошу Шербеттин таасири абдан чоң, абдан күчтүү. Эгерде мен өзүм ойлойм, анализде отуруп ойлойм, эгерде Шербет болбосо, алымдан мындай адам чыгыш дагы мүмкүн эмес эле. Себеби дегенде бул баягы балалык жаш кезинде кичине жаңылып түрмөгө түшүп калат. Аны өзүң билесиң, түрмө деген ал жакшы жер эмес. Ал адамды мокотуп, жан дүйнөсүн жардылантып, оюн өзгөртүп, аң сезимин абдан жаман эс калтырат да. Так ошондой болуп турган кезде Шербет өзү жактырып, өзү түрмөдө жаткан алымга барып турмушка чыгып, анын өмүрүн бүт өзгөрттү да. Ошондон баштап алым кандайдыр бир башка дүйнөгө келди. Анан менен баш кошкондон кийин ал акылдуу адам катарында, табиятынан акылдуу адам катарында өзүн баалап көрдү. Кандай жашаш керек экенин көрдү дагы, бүт жашоодогу өзүнүн багытын өзгөртүп, жаңыча жашап калды. Бул Шербеттин таасири. Шербет болсо өзү биринчиден мыкты акын, экинчиден тарбиясы мыкты, адамгерчилиги жогору жан болгон. Аял заты катарында ал эң алдыңкы адам болгон. Себеби дегенде Шербет аябай көп окуган, көптү билген адам болгон да. Ошондуктан бул мезгилде алым ошол өмүр бою өзүн биринчиден ошондой абалдан чыгарган адамдын алдында ошого татыктуу болуп жашагысы келди. Ошого татыктуу болуп жашагысы келди. Анан кийин ошентип жашагандан кийин ошондой маданияттуу, бийик, жакшынакай жашоого көнүп, иштегенге көнүп, коомдо өзүн такыр башкача алды. Анын үстүнө Шербеттин үй бүлөсүнүн, мынау ата энесинин абдан мыкты адамдар экени, ошол кезде коомдо баркы бар адам экенди бул Шербет менен алымдын дагы чоң түрткү берди, материалдык жактан жардам берди. Буларды эске албаса болбойт. Анан ошентип иштеди. Эми мунун тиги немеси элдин баары көпчүлүгү журналист катарында таанышат да, журналисттер билишет, элдин көбү. Ал эми
негизги көп адамдар жанагы жазып жүргөн адамдардын көпчүлүгү буну акын котормочу катарында, акын катарында билишет. Анан эми өзүң билесиң, Советтер Союзундагы турмуш деген башкачараак эле. Жашоо баягыдай идеалдуу эмес, иштебесең иш жок. Анан тем более келинчеги оорукчан, ошолорду кармаш керек. Анан акча табыш керек деген маселелер болуп, анан бул бүт өмүрүн ошондой жак киргизип, журналистикке өтүп кетти да. Анан журналистикадан бул эң сонун ачыштарды жасап, өзүнчө почерки, өзүнчө айта турган ойлору болуп, сабаттуу болуп, коомго бат таанылды. Анан бат таанылды, өзүнчө стили бар эле. Алымдын стилин башкаларга алмашташка болбойт. Анын үстүнө алым аябай сабаттуу жазчу. Ката кетирчү эмес, катага өлө каршы болчу абдан улам иштеген, өзүнүн жазган улам оңдоп иштеген адам эле да. Анан ошентип мыкты журналист болду. Экинчиден, ал кезде журналист деген баягы аты бат чыгат, элге бат таанылат. Бирок ошону менен биз мыкты акынды жоготтук. Анткени мындан укмуш акын, сонун акын чыкмак, чоң акын чыкмак. Ал эми акын деген көп нерсени, турмуштук майда чууларды бияка сүрүп, жалаң поэзия менен жазыш керек эле. Андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан мыкты котормочу эле. Ошол мыкты акырлары, мыкты котормолор бар, бирок бул өзүнүн ошол еңсеген бийиктигине жете алган жок да. Ошол көр турмуштун айынан жанагы журналистикага кызыгып, тияка кетип, анан буну да пайдаланышты, ошондой талантын элге берди. Анан адам катарында алым мындай кичине армандуураак эле да ичинде. Өзү алымдын көзү, алым менен сүйлөшүп турганда алым өзү бир кабыл алып, анын көзүнүн ар жагында кандайдыр башкача бир турмуш бардай көрүнүп, ичинде арманы бар сыяктуу эле да. Кээде байкабай чыгып кетер эле арманы. Эми келинчегинин ооруп калганы, анан ошого татыктуу жашоо жасап бере албай жатканы. Анан кийин жанагындай эми бул сөздү айтып коюш керек. Ыңалаган баланын үнүн укпай турган ушулардын баардыгы эметип, экинчиден Шербеттин өзүнүн жаштыгын, өзүнүн сүйүүсүн баардыгын арнап, аны жанагындай кезде колдоп, алып чыкканын ойлоп, ошондой ар кандай сезимдердин кучагында жасап, мындайча айтканда ички драмасы абдан башкача немерек эле да, көп ойлончу эле. Анан тиги эки катмарлуу жан дүйнөсү, сыртында күлүп жайнап тамашалап турган менен ичинде такыр башка адам эле. Анан адамдарды абдан жакшы таанычу, адамдын жакшы жаманын ылгай алган киши болчу. Анын өзү дагы жолдошчулукка бекем, жакшы мамиле кылган менен жанын бергенге даяр жакшы адамдык сапаттары бар эле. Анан акын катарында дагы абдан мыкты эле да. Акын катарында, анан котормосу жанагы, мисалы айталык, Латин Америкасынын да баягы өзүнчө бир жаңы дүйнөсүн ачкан Габриэл Гарсия Маркестин жалгыздыктын жүзүчүлүгүн которгону, андан башка да көп котормолору бул шедевр катарында сактала турган нерсе да. Алар эми көп чыкпай калды, акчанын айынан, тигүүнүн айынан чыкпай калды. Ошол кол жазмалар турат, ушулар чыкса, сөзсүз түрдө биздин адабиятыбызга дагы, адабий тилибизге дагы көп пайда келе турган нерсе да. Анан эми бул, мен ойлойм, өзүн өзү ушундай өзүн өзү калыпка салып, өзүн устаканада иштегенде өзүн өзү калыпка салып, өзүн неметип ушундай бийикке алып чыккан киши эле да. Анан жанагындай эмелер менен жүрүп, өмүр өткөнчө ошол өмүрлүк жарын айтып, ошондой абдан кыйын кезде кылган нерселерин эч качан эсинен чыгарбай, улам эскерип айтып калар эле кээде. Ушундай болгон, мындай болгон. Мен эч качан мындай башка немеге бара албайм деп ошентип айтып калар эле, абдан чечилип сүйлөшкөндө. Эми бул мезгил деген ушундай, кимдин ким экенин эметет. Экинчиден бул алымдын тиги дагы жанагы ичиндеги жанагындай ичиндеги драмасы, алымдан таланты алдаганча төмөн акындар жыргалга жетип, сыйлык алып, акчага марып жатышкан кезде бул ошондой боло албай калды.
журналистиканын артынан жүрүп. Анан бул өзү ал нерсе адеттер уланып атат. Мисалы таланттуулар анча неметилбейт, бааланбай, кээде ушундай эле жанагындай алдым жылдымдардын заманы болуп атпайбы азыр деле. Ошондой моменттерде ойлончу да ошондой моменттерде кээде жүрөгүнө кишиге так калтырчу. Бирок айтчу эмес. Ал сыйлыкка умтулган эмес, ал дайыма чындык болсо экен. Чындыкка умтулчу да, чындык болсо экен. Эмне сол так болсун. Ошондуктан ал өмүрү өткөнчө ошол чындыкты, тазалыкты, мамлекеттин тазалыгын, бийликтин тазалыгын, адамдардын тазалыгы жөнүндө жазып, ошону даңазалап, жакшы жактарды, ошонун жаман жактарын ашып, анан бул кыргыз жазма өнөрүндө, поэзиясында, анан журналистикасында өзүнүн чоң изин калтырды. Мен терең ишенем. Мына мисалы биз неме диште окуп жүрүп, мен мисалы мына Кувейт деген университет бар, кыргыз, араб, ошол жерде балдарга не курстук иш жаздырдык. Эң кызыгы курстук иш, дипломдук иштер жазылды. Ошондо жазгандар карасаң абдан таң каласың да. Себеби анда кандай айтсаң ошондой табыла турган нерселер бар да мунун чыгармаларында. Ошондой эмелерди изилдеп атат. Анан мен терең ишенем, эртеңки биздин муундар да бул эметип калбайт. Анткени мезгил деген чоң тиги сот, ал өзү мезгил канча жүрсө да мунун мыкты немелери алдыга чыгат. Ошон үчүн жанагы Булгаков деген кыйкырган да, Михаил Булгаков. Кол жазма рукописине горят деп кыйкырып тамаш. Ансың артында мунун жазгандары эч качан эметилбейт. Кыргыз жазма өнөрүндө, адабиятында, журналистикасында эталон катары мыкты иштелген, жоопкерчилик менен иштелген чыгарма, макала, публицистикалык очерк катарында мен жашап калганын терең ишенем. Бул үлгү боло турган адам да өзүнүн турушуна. Конечно, адамдар ар кандай баалайт, муну бирөөлөр мындай ойлойт, тигиндей ойлойт. Мен айтып атпайм, жанагындай өзү сыртынан бир киши, ичинде бир киши деп. Ошо сыртында дайым элге ошондой неме көрүнчү, бирок өзүнүн ички турмушу, өзүнүн эч качан ички турмушуна, ичиндеги өзүнүн ойлогон ойлоруна чыккынчылык кылган эмес да. Чыккынчылык кылган эмес, өмүрлүк жагынан чыккынчылык кылган жок. Бул мындай караганда анын адамдык эң мыкты сапаттарынын бири, жигитчилик сапаттарынын бири. Бул өтө чоң сыйлоого татып турган сапаттардан. Ал эми анын жанагы кандай журналист экенин, кандай акын экенин, кандай кылдырмыш экенин элдин баары билет. Ал ошол жасакталат. Мен өзүмдүн оюмда жүргөн ушулар эле негизинен.